Достор, салам. Биз бүгүн саякаттап Өзбекстан менен чек аралаш аймакта жайгашкан Сырт айылына келдик. Сырт айылынын жаштары номер 30-орто мектептин окуучуларына заманбап үлгүдөгү колдонмолор жетишсиз деген көйгөйдү айтып чыгышкан. Мектепте билим алуу үчүн толук шарттар түзүлгөн эмес. Буга ата-энелер, окуучулар жана мектеп башкармалыгынын ортосунда муктаждыкты аныктоо байланышынын жоктугу себеп. Мектеп башкармалыгынын 75% окуучуларга заманбап колдонмолор жетишпейт деген пикирди колдошту. Мындай тыянак сурамжылоодон кийин чыгарылды. Анткени 2019-жылдын күз айында жаштар чексиз достук долбоорунун алкагында өз аймагында изилдөө жасашкан. Заманбап колдонмолордун жетишсиздигин чечүү үчүн Сырт айылынын жаштары долбоор демилгелешти. Долбоордо айтылгандай мектептеги 5 мугалим сабак өтүүнүн интерактивдүү усулдары боюнча окуудан өтүшү зарыл. Ошондой эле мектепке заманбап колдонмолорду сатып алууну пландап жатышат. Жаштар бул долбоордун жыйынтыгында окуучулардын сабакка кызыгуусу артат деген ишеништи. Достор, силердин бул демилгеге көз карашыңар кандай? Мындай көйгөйлөр силер жашаган аймакта деле барбы? Аны кантип чечип жатышат? Биздин досторубуздун аракетине кандай баа бересиңер?